Alınız. Kelingіз. Antrakka çıgalı desek buyakta ekinci tamak kelip kalıp turun, muzdap kalбасын, Ошо экинчи тамакты жеп бүткөндөн кийин анан кийин антракка чыгып берели, меймандар. Туура көрсөңүздөр. Бир аял менен 27 жыл бою кантип жашап атасыздар дедим. Десем, ой, мунун бир секрети бар дейт. Анан кандай секрети бар десем, Уланбайкем айтат, мен жинденгенде мен ишке чыгып кетем, аялым жинденгенде аялым ишке чыгып кетет деди. Анан эми баягы эркектер көп сүйлөй берет, эми кой өзүнөн барып сурайынчы деп Нурзат эжекеме келип туруп сурадым. Ой, Нурзат эжеке ушинтип айтып атат, ошол чынбы десем, Нурзат эжекем айтып атпай, ошо чын эле айтыптыр, ушу 27 жылдан бери Уланбай ошо эшикте жүрөт деп коет дейт. Ансыгарындай бактылуу жашаңыздар. Эми Нурзат эжекем Уланбайке сизге бала төрөп берди да, туурабы? Бала төрөп берди? Төрөп берди. Эрте менен эрте сүрдөбүз. Эрте менен эрте туруп сизге жумушка кетип атканда ысык чайын кайнатып берип узаттыбы? Узатты. Айтпайбыз да. Көпчүлүктү айта беребиз, акырын карап коет да. Кечинде Татнакай тамагын жасап тосуп алабы? Тосуп алат. Тосуп алат. Эми чарчап калган эрте менен тура алып барат. Өзүңүз кете бериңиз. Жумуштан кофе ичип алат. Ну ничего, эрте менен бар эле ошондой болуш керек эми, ладно. Көпчүлүктөр албай атат, айтты. Ушундай жерде айтпаганда качан айтасыздар? Ушундай жерде мап этип алыш керек да. Болбосо мындай өз алдынча айта албасаңыз керек эми дагы. Анан сиздин даражаңызды бийик кылып көтөрдү да, туурабы? Туура. Анан ушу кудагыларыңыздын алдында Нурзат эжекемди кантип бир мүнөт көтөрүп тура албайсыз ушу? Калың журттун алдында. Bir götürmüş etip koysanızdır. Gerçekten elim gözünce uyarattı, kuda çıkarmıştı. İyi var kanka götüreyim. Oy, bitip koysanızdır bir tamaşa demektim de. Ay tamaşa, bol. Şendik. Oy, tümle aktrisa hakemisi var işte. Aktör, aktrisa hakemisi. Sizdi Уланбайкем жакшы көрдү. Ооба, жакшы көрдү. Точно. Точно да. Сналеди. Эми сизге мынакей Татнакай болуп, эрте менен эрте жумушка кетет экен. Кечинде Татнакай кылып тамагын жасап береби деп ком. Акча таап келеби? Ооба. Акча таап келет. Жашнакай кылып балдарды ойнотот. Ооба. Ойнотот. Сиздин даражаңызды көтөрөт. Көтөрөт. Сиз кантип көтөрүп тура албайсыз десең, тамаша. Мындай кылалычы. Ия. Дарагамды да көтөрөт, кыялымды да көтөрөт. Эми каяка бармак эле эми. Көтөрөт да. Мына ушунча 27 жылдан бери чогуу жашап атасыздар, бирге жашап атасыздар. Ушинтип бала бакыраны чоңойттуңуздар, өстүрдүңүздөр. Эми бир мындай эле айтып коюңузчу. Нурзат, мен сени түбөлүк жакшы көрөм. Эки дүйнөдө тең бирге болуңуз керек билбейм, бирок эми ошентсе эле айтып кое бериңиз. Эки дүйнө тең бирге болгум келет сени менен деп коюңузчу. Эки эмес, 3 дүйнөдө тең. 3 дүйнө жокпу? Кайсы дүйнөнү айтып атасың? Үчүнчү дүйнөңөр болсо керек эми, билбейм. Азыр Жок деген маанында да. Чеги жок, анда 4 дүйнөдө тең бирге болгусу келет экен. Мен дагы ушу сени жакшы көрөм. Деп коюңузчу. Жакшы көрөм. Баракелде, бир кол жаап коюңуз. Албетте сиздерди чакырганымдын эми баягы себеби башка. Мен азыр ушу кудагыйлардан эми баягы сиздер билет бошуңуздар керек. Мен жакшы тааный албай атам эми азыр. Ушу кудагыйлардан бир мырза жакшы бийлеген, жакшы ырдаган бир мырза Бирайым. Анан өзүңүздөр тараптан дагы бир мырза Бирайым чакырып берсеңиз. Жакшы ырдаган, жакшы бийлеген
меймандардан. Құда тараптан Нұрбек құда, Перзик құдаға жанын жақсы білемін. Нұрбек құда таңдап білсін, мен жақтан мен таңдап білемін. Келіңіз, анда сіз таңдап беріңіз. Даярданған барын сөйлеп салады ол болчу. Бұл түнде жазып беріп тұра, мен ұрдап алғам да. Айым құдағайлар, біздегі серімге мен құдаға барбай қалған, мені қошпай қошқан болчу да. Бөйшесің деп қошпай қошқан бас болып қалсын деп. Анан мына бүгін көріп атам, аябай шайыр, жизнерадостный, позитивный, жақсы адамдар екенсіңер. Құдағи баш болып, құда баш болып, жақсы энергия беріп тұрған, көңілді, жақсы бір туғандар екенсіңер. Құда ата енесі бар, ата енесі бар адамдар қартаймайды дегендей. Қартаймай, жап-жаш тұрғанында себебі ошо екен мына. Биги киши келатса мен Куданы классташ экенин ойлонбойм. Эң биринчи. Ал киши өзү чоң таятадагы жап-жаш экен. Ошентип бүгүн ошо баланын жакшылыгына чогулдук. Бул силердин дагы, уландардын да улуу небереси болуп, бул өзүнчө статуска ээ бала. Эң биринчи небере аябай таттуу, аябай кызыктуу, аябай сыйлуу, колдон келгенин баарын ушуга чаптап, ошондой турган небере болот экен да. Анан ошо тилектин баарын аткарып, канааттандырып, келечеги кең, өмүрү узун, биздин оюбуздагыдай бала болуп чоңоюп берсин. Кээ бир бала өзүнүн жолун өзү чабат, өзүнүн турмушун, өзүнүн тагдырын, өзүнүн жакшынакай келечегин өзү түзөт, ата энесине ора кылбай элечи. Колдоо деле бүтпөй эле, ошондой бала болсун. Кудай жолун ачкан, келечеги кең, өмүрү узун, баарыбыз мунун жакшылыгына сүйүнүп турган. Бүгүн кандай шаңырасак, ошол баланын ар бир кадамы сайын шаңырап, күлүп, каткырып, мунун жакшылыгын, өмүрүндөгү жакшы окуяларын даңазалап жүрөлү. Ошол баланы биз ошол тоюнда чогулуп жакшы нерселерди айтканбыз. Мына биздин бала деп тур, Кудай болсун. Жакшы бала элдики да элдик балдар болсун. Бала болсун, артынан көп бир тууганды болуп ичип келсин. Могу жерде баарыңар ата энесиңер, ар бириңер өз балдарыңарды сыйын көргүлө, урматын көргүлө. Эң мыкты ата эне бул балдардын жакшылыгынын баарын көрүп, катышып, эмнеге жетти ошонун баарына күбө болуп жүргөн ата эне. Ар бириңердин балдарыңар силерди кубатып турсун, элде тынччылык болсун. Элге берип, жерге берип, анын ичинде ушу отурганын баарына берсин. Жакшы адамдар ушу дасторкон четиндегидей эле болот. Баарыбыз жакшы адамдарыбыз. Бизге дак жана дүңк. Келіңіздер, анда да бір тоз қалыптыр, бұл жақта сіздер. Ырдап салбайсыз, ырдабына салбайсыз. Келіңіз. Биздин ырчыбыз курман болчу да. Төртөө сүйлөйт эле курманыңарды жазып бергенбиз. Анда ошондо. Жок, өзүнчө семья ырдамай, э? Жоқ, құдағайлардың бірі табаса болмайды, е? Қол шапқа болшы. Сұраны отса тұрғанда. Сұраны отса. Кече күнү мени немеден концертке барсам мени суранышпады, чыгырдап койсун деп. Ким эле концертке барсам? Гүлзат Байзакованы токтото туруңуз, биякта жакшы ырчы бар деп мени чакырып алышып. Анан мен ырдабадым деп койбойм. Бирок эми мен ырдаганда эчке чыга качпай жакшылык. Көңүлүңөр келбесе деле кол чапкыла, э? Кудачы айткандай, оон өзүмдүкү, текст өзүмдүкү. Ырдаган өзүң. Ырдаган өзүм. Жолуңду жалгай турган, жогуңду кандай турган, колуңдан жүгүңдү алып, колтуктап таяй турган, акылдуу өстүргөн, атада жоктур арман, акылдуу өстүргөн, атада жоктур арман. Ишимди булай турган, иримди курай турган, атаке апа келип, алымды сурай турган, боорукер кыз өстүргөн, болбойт го эне дарман,
kılgan Ağzыңды көп kaylamdı Köl bolsong deniz kılgan Жаңа түп жарың болсо Жашоодо жоктур арман Жаңа түп жарың болсо Жашоодо жоктур арман Өмүрдү узак кылса Бадынан ысап кылса Куда сөз ага тууган Кубанып узап турса Аттиң аяттиң жалган Андайда жоктур арман Аттиң аяттиң жалган Андайда жоктур арман Elin bir de çıkarası. Hay barakende. Келиңиздер эми ушу улуг атабыздын татынакай болгон таттуу тилек Ulan bilen Aycan üyleri Asgar alan bilen. aldığına vararsa karşılıyor. Asgar bilen. Alan gelinçeğime ayttı. Ayakta kandım deyip tutumları var diye. Sağap soğun karapayımlar yaktı da izmarlık turasına. Biz olsa oşorluklar kandım deyip tutumumuz biz barabız deştik. O şimdi barbay algamda. Anan barsam bolmok kim bunday katnakay udagıylарды, udaçalardı gör. Ошондон алган энергияны четкөнбөгөн эмес экен да. Көрсө. Анан карапайым кишилердин көрөрү ушу да. Анан бүгүн Кудай жалгап ой мен деле бар, кандымдын тукумдары менен 45 жыл жашабадым мен. Биваконан келгендегибиз да. Анан эми Кудайга шүгүр, балалуу болот экенбиз. Балдарыбыз балалуу болот экен. Айрыкча Нурбек Кудам тиги уландар айтып атпайбы, биринчи небере. Биринчи небере өзгөчө да. Булардын жыты башкача, кыймыл аракети башкача. Ыйласа да сүйкүмдүү, тентек кылса андан сүйкүмдүү. Жыгылып кетсе да жакшы көрүнөт. Ушул жагынан алганда неберенин бир керемет жактары бар экен, өзүң баланы анча деле көп көңүл бурбай келат. Чоңоюп кетет, өзүң менен тең болуп калат. Анан неберени көргөндө эзилип эле эки жактан биздикине келсе экен, жакка барса экен, биздикине келсе экен деп эле тилеп отурат экенсиң да. Биз да күн мерекебиз 6-7 неберели болуп калдык. Анан ушу өзүң балдарыңа неберең жакшы көрүнүп эле алып келсең мына баламды деп эле ушуп калдык. Анан сиздерге дагы О, микрофон, жакшы иштебеген микрофон экен. Ошондой окшойт. Анан микрофон жок болсо да угуп коюңуздар. Негизи бул жашоо дене өзгөчө да. Дене болбосо Шабдан кайдан болот эле. Дене болбосо Айжан кайдан болот эле. Анан Эне болбосо Нурбек Кудагы сиздер кайдан болот элеңиздер дегендей, эненин бул жашоодо борду өзгөчө, атадан да башкача. Анан мен ушул жагдайдан алып энелерге, кыздарга, дегеле ургачыларга абдан ушундай бир жүрөгүмдөн ызат көрсөтүп рахматымды айткым келет. Мына чоң энебиз отурат, чоң атабыз отурат. Анан ушундай бир отуруштарда, ушундай бир сыйдастыргондо энелерге өзгөчө бир таазымдуу койгум келет экен. Мына эми буюрса Айжаныбыз эне болду, дагы буюрса артынан дөбөктөрү келет, жакшынакай неберелер төрөлөт. Анан ошондо биз жетине албай, сүйүнүп, кубанычыбыз койнубузда таап атпай, толуп ташып, жедеп сүйүнүбүздү ырдап ийип өп жиберип атпайбызбы? Анан ушул жакшы нерсе экен да. Анан эми ушундай эле өрүшүп туралы, сыйлашып туралы, кучакташып туралы, бири-бирибизге урмат көрсөтүп туралы. Анан эми
Şamdan деп ертеден бері Шамданның ұсын биік көтеріп, тұшосын кейсен отырабыз, әме Қырғыздың ұшындай бір жақшы өрімдері бар. Бұл өзінше бір мистикада, өзінше бір аламдан келе тұрған күш сияқты да. Тұшосын келсең мүдірілбей, тұшосын келсең шалынбай, бос-толғылы жоқ. Тұрмышында бір еш нәрсеге қабылдай, Құдай бір жақсы бала болсын, çurqap ketsin, butuna turup ketsin, жақсы опат qilib ketsin, жақсы келіншекке жолықсын деп сөйлеп атпайбыз. Анан шартların үстүндөгү үйдөнө турган учурунда бизге ушуну Кудай насип кылган болсун да, биз ошол жерде дагы ал учурда бир Кудай 80 деп барып калабызбы? Ошол менен төрдө аягыбыз болсо таягыбызды, аягыбыз жок болсо аягыбызды аран көтөрүп келип отурат ошол жерде. Анан андай өчкөнгө деле жарабай калат окшойбуз. Шамданыбыз ушу атына заты жарашып, Шамдан атабыздай болгон чыгаан, Кыргыздын эң чыгаан уулдарынын бири да. Тарыхый инсан, кыргыздар үчүн эле эмес, Россия менен алгач мамиле түзгөн инсан, Кыргыздын башын бириктирем деп чуркап жүргөн инсан, аттын аркасында ушу элине кызмат кылган инсан. Анан биздин шартарыбыздагы дүйнөгө таанымал Айтматовдай болсун, дүйнөгө таанымал Көлбай Сыдыкбековдай болсун, эгер башка жагынан ала турган болсо жанагы дүйнөнү дүңүрөтүп аткан эң мыкты бир инсандар чыгып атпайбы? Ошолордой болсун, аталы бир кашчан ааламды болуп турган, элинен аңышып турган, айтып атканда кошкорлуктар кадыр ниеттин тукуму да. Анан биздин кайынчылыктагы ушу мамлекеттейликтер ушу анын ниеттин тукумубуз деп эчтеме болуп калышат. Ал жагынан алганда дагы ушу шартарыбыз ошол ата тегин тартып, кандын бектин тукум экенин көрсөтүп, эл бийлеп, элдин керегине жарап, кайрымдуу бир касиеттүү аталарындай болгон бир сонун бир жигит болуп чоңойсун. Биздин тилегибиз ушул артынан бөөктөрүн эшитип келсин, биздин кула сөөккө мына ошол жерде жадырап отурган бардык адамдарга Кудай ден соолук берсин, күч кубат берсин. Мына чоң атабыз отурат, чоң энебиз отурат, кудалар отурат бул жерде, жакшынакай кудачан багыйлар отурат. Бардыгыңыздардын жүзүңүздөрдө дайым бир жылмайып отурсун. Бул көңүлүңөр чөкпөсүн, маанайыңар чөкпөсүн. Эч нерсеге бир капалар болбогула. Бул ааламда келе турган бардык жакшы нерселер силерди ээрчип, силердин көлөкөңөрдө жаныңарда колтуктап жүргөн болсун. Деги эле адам өзүнүн күндөлүк жашоосун бактылуу кылып жашаса болот экен. Ой, бүгүнкү күндү карачы, кандай бактылуу жашадым. Эртең менен ойгонгондо кечке чейин өзүн бактылуу сезген адам эле бактылуу боло берет. Ой, бакыт жакка жетпей калды. Күйөөм айлык тасып, ап келип койду, эмне болду деп ойлоно бербей эле, жакшынакай эле күнүгө эле бактылуу болуп жашай бербейби? Анан балдарыбыз андан бактылуу болсун. Баласы бактылуу болгон киши артынан өзү эле бактылуу боло берет. Ушу балам бактылуу болуп атат, эле бактылуу болот. Анан ошондой балдар бизди бактылуу кылып турсун. Улам өсүп келаткан буун бизди бактылуу кылып турсун. Сиздер менен кудалар, кудагыйлар дайым көрүшкөндө кучак жайып, бири-бирибизди сагынып, издешип, сыйлашып, ушундай бир жакшы куда сөөк бололу. Мен деле кочкорлук болупканмын. Себеби бийликте жүргөн элдин тукумун шилтебелем дейбиз. Өз кочкордун ар жагынан эле азыр кээде чочуп кетип кочкорлукмун деп айтып жүрүп болуп. Анан эми бул жерде отурган куда сөөктө кочкорлук экен, сиздер да кандын бектин тукуму экенсиздер. Сиздердин да төбөлүңүздөр түз болсун, балдарыбызга өмүр берсин. Кудаңыздар менен кудагыйыңыздардын артынан ээрчип келаткан балдарына да ушу айжандай болгон жакшынакай келинди берсин, Мына жакшынакай жайнап күлүп, жакшынакай кызды тарбиялап бергиле. Bundan başkası o şehirde oruna çakalım, o şehirde kültürünü bulalım, o şehirde bilginin cürgüsü. Benim bayılçemde ol, astar yapamaz diye başı ete kaykalar dursun. Köp balalı olsayla aylanıp var, o ayalına başı yıkalat versin. Koyan Bu da ne bahçesinin karavelini ne kalayın bakmayın. Asla 60
сайын жыл башталат экен. Байырчаңды карап эле эмне кылайын деп эле калабыз. Моңузду кандала берейинби деп. Жок десе анан эки жакка карап алсак, өлө токшойт. Анан барыңыздар бактылуу болуңуздар, бактын ээрчип жүргөн болсун да. Шунун алып коюңуздар. Уақыт келген азыр, шашпай сөйлей беребиз эми. Кудай кошкон, Кудай пайгамбар кошкон дос болот дейт, анын сыңары Кудай ушу тандап кошуптур. Жанатан бери Кудан айтып атсаңыздар, мен уланды да элестеп атам да, уланда бир дептердин апап барагындай болгон, ушундай таза, ушундай түп-түз жүргөн иним бар да. Анан бир кичинекей да кыйшык кетпейт. Тиги жаш кезинде нарында айыл чарба техникум бүттү да биздин үйдө жашапчы. Анан бир күнү курман достор келип, анан аял телефон чалып калды. Барбы тиги депчи, досуна айтып анан мен жок деп койчу дейт да улангачы. Аял чалып атат тияктан. Бөлөкбай деген досу эле, Бөлөкбай барам десе, жок деп койчу деп атат, анан улан телефонду алып, жок деп койчу деп атат дейт. Ушундай бир кенедей калпты айта албаган, аябай түп-түз жүргөн Кудабыз бар. Биздин Кудабыз да ошо уланга окшош өкөтең беттерин ак барагындай Кудалар экен. Кудай кут кылсын. Түбөлүгүңүздөр түз болуп, мыкты түбөлүк 1000 жылдык Кудалардан болуңуздар. Анан бүгүн ушундай бир жүрөк жарган чоң жакшы кубаныч болуп атат. Кудай ушу кубанычыбызды кут кылсын. Өзгөчө ошо бир туугандын жакшылыгына кубанып, сүйүнүп турган бул бир бакыт экен да. Ошонун кубанычын тең бөлүшүп, неберени момдеп, жакшынакай таскалкан жайып, неберени тушоосун кесип аткан биз үчүн сыймык. Кудай ушуну кут кылып эле, шарданчыбызга өмүр берсин. Шарданчык кайрымдуу, күйүндүү, ырыскылуу, акылдуу, мыкты жигиттерден болуп чоңойсун. Биз ушу шардан менен сыймыктаналы. Андан кийин дагы Аскар менен Айжан көп балалуу болсун. Ошондо дагы жемпек той, тушоо той деп чогулуп, Кудай сөөк бийлейли, ырдайлы дегендей жакшылык аркасынан чубалып эле келе берсин. Жаман жакшылыктар болсун. Анан жана Курман айтып кетпеди жолдошум. Кудайга барбай калыптырмын депчи. Ушу Айжан менен Аскар үйлөнгөндө 2000-жыл жана пандемия аябай күчөп турган эле. Ушулардын дени бизди аман эсен алып калды да, ошондо оор акыбалда больницада жаттык эле. Анан мен азыр кетип калсам булардын тою сулат деп өзүмдү мондай карманып атам да, аябай катып жатам. Эми өлбөшүм керек, булар үйлөнүп атканда чулдатпашым керек деп ушундай бир дем күч алып мондай тырышып жаттым. Мага улам бийлеп аткан, ырдап аткан, чачыла чачып атканын салып койсат, ошону көрүп мен кадимкидей дем алдым, күч алдым, өзүмө келип чейир алдым. Анан ошондой учурда бир тарыхый пандемиянын учурунда үйлөнүштү. Андан бери дагы убакыт зыбылдай өтүп кетти. 2 жыл эшикке чыкпай жатпадык баарыбыз элечи. Анан Кудайдын да буйруган күнү бар экен, ушинтип чогулуп отурабыз. Буюрса дагы чогулабыз дегендей, баягы уландардын дагы оюнда бар эми. Жалпы жайык чоңго чакырып алабыз дегенчи. Кудай ошо тилектерибизди берсин. Эки жак тең аман эсен бололу, 1000 жылдык Кудалар болуп эле ошо жакшылыкта жолугуп эле, тойлоп эле, жыргап жүрүп берели. Талашканыбыз эле сый болсун. Аман болуңуздар. Эли дагы бир дос кыстыра кетет, меймандар. Келиңиз. Азыр бул жактагы агабыз сүйлөп койсун. Келиңиз. Тынчтык байке. Урматтуу кудагыйлар. Дос сүйлөгөн адамдарга келиңиздер. Чачнакай ушу Көптөлөрүм жок бирок. Эми кудагыйлар ырда деп аткандан